Ассаламу алейкум достор, кандай турасыздар? Көңүлүңүздөр кандай? Жайдарыбы? Баарыңыздарга жакшынакай маанай каалайбыз. Биз азыр үйдөн жаңы эле чыктык. Бүгүн Америка Кошмо Штатында 10 январь. Бүгүн эртең менен жигиттер, биздин диспетчерлер чалып, Алмаз байке тракты даярдап, кечкиге даярданыңыз. Жүк беребиз, Канзас штатын көздөй кетесиз деген. Азыр жаңы эле келдим. Бул жакта кызыл машканы от алдырып, баарын даярдап койдук. Ичинин бүт баары жыпчулуу. Достор, мен өткөндө Чикаго шаарына барганда 4 студент биздин чыгаан жигиттерге кезиккем. 4 двухбедрумный квартира сымат этип $1800 бөлүп төлөп, бир чети окуусуна барса, бир чети 4 машина сатып алып, доставкада иштеп атыптыр, азамат жигиттер. Ошондо Бакай бая толкунданып айтып койдубу, Бишкекте атайын Advance Academy деген атайын компания бар экен. Ким Америка Кошмо Штатына окуу визасы менен келем десе, англис тилди жакшы билип, 11дин аттестаты болсо, ошол жерге барсаңыздар болот. Өткөндө Бакай бир $2000–3000 услугасы деп айткан. Андан кийин Бакайдын апасы Бишкекте мага чалып, ичине переживать этип калдым, туура эмес айтылып калды. Бакай кетерде биз ошол Advance Академияга $1000 тегерегинде услуга бергенбиз деп айтты. Ошон үчүн коркпоңуздар. Бишкекте сиздерди окуу визасы менен жибере турган, такталган, тастыкталган компанияны таптык. Мен дагы көптөн бери издеп жүргөм, анткени көптөгөн мекендештер, кыз жигиттер сурап жүргөн, Алмаз байке биз Америкага окуу визасы менен кантип барабыз деп. Азыр мен сиздерге тастыкталган бир маалыматты көрсөтүп коеюн. Могу жерде сүрөтү турат, достор. Өзүңүздөр көрүп атасыздар. Advance Academy деп турат. Бул жакта телефондор жазылып турат. Мен жакыныраак көрсөтөйүн. Ушул телефондорго чалыңыздар. Бул жакта адреси да бар экен. Адрес Ибраимова, азыр мен кичине чоңойтоюн. Ибраимова 119/1 Бизнес-центр Асыл Таш дейт, 13 этаж. Ушул адреске же болбосо могу көрсөтүп аткан телефондорго чалгыла. Маалымат алыңыздар. Көптөгөн мекендештер бул жака окуу визасы менен келем деп ойлошот, бирок англис тилди жакшы билишиңер керек, достор. Анткени ал Advance Академияга барсаңар, баардык документиңерди даярдап, интервьюдан кантип жооп бериш керек, ар кандай тесттерди тапшырыш керек, ошолордун баардыгын билишет да. Услугага баардык нерсе кирет, анан силерди интервьюга киргизет. Интервьюдан силер жооп бергениңерге жараша, жакшы жооп берсеңер, виза аласыздар да, бул жака окуу визасы менен келесиздер дагы. Определенный убак окуйсуңар, анан бош убакта мыякта машина сатып алып, ошол Чикагодан доставка кылып, иштеп, акча тыйында табасыздар. Көп мекендештер сурап калат, биз окуу визасы менен барганда тракта иштесек болобу, спринтерде, пикап тракта иштесек болобу дейт. Болбойт. Анткени силердин визаңар окуу визасы, бул жактан окууга барбасаңар, иммигрейшнге берип коет, анан силерди иммигрейшн таап туруп, анан кайра Кыргызстанга кетирип коет. Ошон үчүн достор, чамдаңыздар. Биздин таланттуу жигиттер көп. Бул жака келип, жакшынакай билим алып, Бакайдагы стоматолог болом деген ой бар экен. Кудай буйруса стоматолог болот. Чикагода кыргыз жигити стоматолог болсо абдан сонунда. Тиштериңер ооруп калса, биздин кыргыз чыгаан жигитине барасыздар. Бакайга чоң салам. Анан кудай буйруса Бакай бойдого экен, үйлөнсө өзүм өкөлөт алам. Бакай, уктуңбу? Азыр эшикке чыгып машканы бир сыра көрүп коелу. Бүт баары даяр. Ошентип жумушка чыгарда келип, машиналардын баарын даярдап коебуз. Чикагода суук, көрдүңүздөрбү? Биздин паркинг лот өткөндө таш септеле ушуга окшоп, кайра эле көлчүк болуп калды. Машка миллиондан ашты, 1,031,000 майыл болду. Тамактардын баарын даярдап койдук. Где-то бир жумага жете турган. Жетпей калса жолдон алабыз. Достор, ошондой. Биз азыр жолго чыгып атабыз. Жолдон жакшынакай
маалыматтар болсо сиздерге берип турабыз. Америкага келем деген жигиттерге, кыздарга, байкелерге, эжелерге ак жол. Келиңиздер. Мен дагы өткөндө Чикагога барганда көптөгөн мекендештерге кезиктик. Мен барганда 30 гана процент мекендештерге кезигип калдым. Атак 70% калып калды. Эмдиги жолу барабыз, Кудай буйрса. Дагы бир нерсени айтып коюш керек, достор. Мына бул жакта Telegram каналым, катталыңыздар. Аты Алмаз Кежи USA. Мага бир мекендешим жаңы эле Чикагода Фаиза деген кафе ачылыптыр. Адреси 365 South Butler Road дейт. Мына жакыныраак көрсөтүп коеюн. Ушул адреске барып, самсалардан, лагмандан, шорполордон ичип кетиңиздер, достор. Кудай буйрса Чикагого барганда бул Фаиза кафесиндагы тартабыз. Легалдуу жол менен келгенге аракет кылгыла. Өткөндө да бир мекендешим чалып мага нааразы болду. Алмаз байке, ошондой бир жаш жигиттер кеткен, сиз келгиле дегенден ошо Чикагога барган, кыйналып атышыптыр дейт. Мен сразу эле билдим, алар Мексика аркылуу келишти. Мексикада алып келген акчалардын баары кетишти, детеншнде жатты 5-6 айлап. Анан Америкага киргенде акчалары жок, анан кыйналып жатышат. Ошон үчүн легалдуу жолду тандагыла. Бүгүн дагы бир эже мага чалып, 4-5 балам бар, Мексика менен барайын деп жатам дегенде айттым. Өзүңөр жаңыз келсеңер бир жөн. Легалдуу жол менен келгиле. Туристтик визага тапшыргыла. Тааныштарыңар болсо силерди чакырсын. Ато 4-5 бала менен Мексика менен келгенге болбойт. Кээ бир мекендештер ошол жактан зыян тартып калып атышат. Легалдуу жолду тандайлы. Кудай буйрса, көптөгөн мекендештер келсеңиздер, жолуңуздар ачык болуп насип болсун. Бул жактан кезиккенге жаратканыбыз насип кылсын, достор.